Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Жараткан Аллах Таалага мактоо, пайгамбарыбызга салам, салаваттар болсун. Жума күнүндө кайрадан жолукканыбызга Кудайга миңдеген шүгүрлөрдү айтып, бүгүн да Кудайым буйрса ошол динибизди терең үйрөнүү максатында динибиздин негизги тиреги болгон ас-салату аймадуд-дин, намаз бул диндин тиреги дейт. Кимде ким намазын талкалаган болсо анда ал динин талкаланыптыр дейт. Намаз бул имандуу менен ыймансыздын ортосундагы айырманы белгилеп турат дейт. Мына ошол биздин мусулман экендигибиздин ачык айкын далили болгон пайгамбар өзүнүн хадисинде кимде ким кыблага караган болсо, биздин жамаатка кошуп намаз окуган болсо, ал адамдын мусулман экендигине күбөлүк бергиле дейт. Мына ошол биздин ачык айкын мусулман экендигибизге далил болгон намаз. Мына ошол намазды окуу үчүн бүгүн мешитке чогулуп отурасыздар. Мына ошол намаздын артыкчылыгы, сообу, фазилети жөнүндө сүйлөп атып, урматтуу бир туугандар, жараткан Аллах Таала 5 вакыт намазга бекем болгон инсандарга өзүнүн берген уадасы, ажры, сооптору бар. Мына ошолор жөнүндө сөз кылып, бүгүн да жума сабагыбызды улантабыз. Инна фис салати савабан азиман. Чындыгында намазда өтө чоң сооптор бар. Лиман юхафазу алейха, кимдеки мына ошол намазды бекем сактап тааткара турган болсо. Ва мин залика, мына ошол Аллах 5 вакыт намазга бекем болгондорго уада кылган сооптордон биринчиси аннаха нурун ли асхабиха, намаз бул намаз окуган адам үчүн нур болот экен. Ана би Малик ал-Ашари радиаллаху таала анху кала Расул саллаллаху алейхи ва саллям, Аллахтын элчиси пайгамбар мындай деген: ат-тухуру шатрул иман, тазалык имандын жарымы, валхамдулиллахи тамлаул мизан, оозубуздан чыккан алхамдулиллах деген сөз бул кыяматта сооп таразасын толтурат дейт. Субханаллах валхамдулиллах тамлаани ма байнас самаи вал ард. Ал эми субханаллахны кошуп айта турган болсок, субханаллах алхамдулиллах деген сөз тамлау ма байнас самаи вал ард, асман жердин ортосун неге соопко толтурат дейт. Жөн эле алхамдулиллах деген сөз кыяматтагы таразаны толтура турган болсо, субханаллах алхамдулиллах деген экөөнү бириктирип айта турган болсок, тамлау ма байнас самаи вал ард, асман жердин ортосун толтурат дейт. Вассалату нурун, биз окуп аткан намаздар нур, вассадакату бурхан, кылган садака ихсандарыбыз кыяматта далил, васабру дия, сабыр бул чырак, вал Кур'ану худжатун лаку ау алейк, кереметтүү Кур'ан сенин пайдаңа же зыяныңа көөлүк өтөт экен кыяматта дейт. Пайгамбар узун хадисте айтып, хадистин ичинде мына ошол биздин темага байланыштуусу вассалату нурун, намаз бул нур дейт. Дүйнө акыретте намаз бизге нур экен. Намаз адамдын күнөөлөрүн жок кылат экен. Ан Аби Усман ан-Нахди рахимахуллах кал: "Кунту ма Салман аль-Фариси." Бул киши айтат: "Мен Салман Фарси менен олтурат элем тахта шажаратин, бир дарактын астында. Фахаза минха гуснан ябисан фахаззаху хатта тахат варака." Ай саката. Салман Фарси менен олтурсам, Салман Фарси дарактын куруп калган бутагын сындырып кыркып алды дагы дейт. Силкиди эле жанагы бутакты, жалбырактары күлүп түшүп калды дейт. Жанагы колундагы чырпыкта бир да жалбырак калбады дейт. Кургап калган дарактын чырпыгы эле дейт. Алды дагы катуу силкиди эле, бир да жалбырак калбастан баары күлүп түшүп калды дейт. Анан айтты дейт: "Ала тасални лима афалу хаза?" Неге мындай кылганымды сурабайсыңбы дейт. Неге мен мынтип алып муну силкидим, ушуну сурабайсыңбы дедиле. Култу валима тафалу, не үчүн мындай кылдың десем, анан айтты дейт: "Хаказа фаала би Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ва ана маху тахта шажара." Салман Фарси айтыптыр: "Сен менен неге мындай кылып сурабайсың десе, сурадымы, неге мындай кылдыңыз десе, мен дагы пайгамбар менен ушинтип дарактын астында отурганда, пайгамбар да кудду мага окшоп дарактын кургап калган бир бутагын алды дагы, аябай катуу силкиди. Бир да жалбырак калбастан күлүп калгандан кийин, Салман, эмнеге мындай кылдым? Сурабайсыңбы?" деди дейт. Анан мен сурадым дейт: "Я Расулалла, эмне үчүн бул куруп калган дарактын жалбырагын, бутагын алып, жалбырактарын күйүп салдыңыз, силкип салдыңыз, бирөөсүн да калтырбай жерге түшүрүп салдыңыз?" деп пайгамбар алейхиссаламдан сурасам, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жооп берди дейт: "Мына ошол эгер кимде ким
innal muslim iza taadda. Чындыгында имандуу адам, мусулман адам эгер дарат ала турган болсо, fa ahsanal wudu'a. Дарат алганда жөн эле дарат алып койбосун, даратын эң жакшы алган болсо, сүннөтү менен ордуна коюп, майын чыгара алган болсо, summa sallas salawatал хамс. Дараты жакшы алгандан кийин 5 убакыт намазын окуй турган болсо, жараткан Аллах Таала мен жана колумда кургап калган дарактын бутагын силкегенде бир учтук жалбыраа калбастан күйлүп калган сыяктуу 5 убакыт намазды даратын жакшы алып ыймандуулар намаз окуса, Аллах Таала күнөөлөрүн ошентип силкип жок кылат дейт. Кудайыма шүгүр, жамаатка, башкага дайым ошол эмне 5 убакыт намазга бекем болгон инсандар келип отурасыздар. Мына ошол сиздерге сүйүнчү. Жараткан Аллах Таала мына ошол дарактын жалбырагы кантип силкигенибизде күйлгөн сыяктуу. Мына бүгүн күз айлары, саргайып баары түшүп атат. Ошол дарактан жалбырактары кантип түшүп аткан болсо, биздин буга чейин кылган күнөөлөрүбүз бүгүн тобага кайтып окуган намаздарыбыздын урматына бирөөсү да калбастан күйлөт экен. Дарактар кандай жалбырагынан арылган болсо, намазга келген инсандар дагы күнөөсүнөн ошондой арылат деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Салман аль-Фарсиге сүйүнчүлөгөн сүйүнчүсү экен. Ан Абу Айюб аль-Ансари радиаллаху таала анху аннаху сами'a Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам якул. Бул киши айтат, пайгамбардын мындай деп айтканын укканмын. Инна кулли салатин тухитту ма байна ядайха мин хати'a. Namaz, her bir namaz, iki namazın ortasında günöөлөрдү жоюп жок кылат деген дейт. Анна салата тамху сайиат ва тарфау даражат. Чындыгында бул намаз günöөлөрдү кетирип, даражаларыбызды көтөрөт экен. فعن عبادة ابن صامت رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عبادة ابن صامت деген сахаба айтат, пайгамбардын мындай дегенин укканмын. Пайгамбар мындай деген: "Ма мин абдин ясжуду лиллахи саждатан илля катабаллаху лаху биха хасана." Эгер пенде Аллах үчүн сажда кыла турган болсо, бир саждасынын урматына жараткан Аллах Таала ал адамга бир жакшылык жазат. Ва маха анху биха сайиат, бир жакшылык жазып, bir жактан бир жамандыгын жокко чыгарат. Варафа улаха биха даражат, ошол бир сажданын урматына даражаны көтөрөт. Фастаксиру минас суджуд, андыктан эй имандуулар сажданы көбөйткүлө дейт. Сажданын урматына Аллах Таала бир жакшылык жазат экен, бир күнөөнү жок кылат экен, даражаны көтөрөт экен. Андыктан биз ошол сажданы не кылышыбыз керек экен? Көбөйтүшүбүз керек экен. Namaz okugan pendege жараткан Аллах Таала кайрылат экен. Жараткан Аллах Таала пендем мага моюн сунду, мага ибадат кылды. Сураган сурагы барбы деп Аллах Таала сиздин максатыңызды күтөт экен. Эгер жараткан Аллах Таала сизди күтүп аткан болсо, анда لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت. Аллах Таала пендеге жүздөнгөн абалда турат. Эгер пенде намаздан кайтып кеткенге чейин, файза асарафа важха анху инсарафа. Эгер пенде намаздан кайрылып кетсе, Аллах Таала пендеден кайрылып кетет дейт. Эгер пенде намаз учурунда болуп, бир нерсе үмүт кылып, бир нерсе сурайын дей турган болсо, Аллах Таала ушул намаздагы пендем сураса берейин деп бизге жүздөнүп, бизге кайрылып турат экен. Намаз Аллах менен пенденин ортосун ушунчалык жакындатып, керек болсо жараткан Аллах Таала эмне сурайт экен менин бул пенделерим, булардын сураган нерсесин берейин деп бизге кайрыла турган ибадат экен. Алхамдулилlah, Кудайга шүгүр, биз мусулман болуп, мусулмандардын ичинен акыркы үммөт, пайгамбарга үммөт болуп, пайгамбардан мына ушул 5 убакыт намазды өзүбүзгө бир милдет катары же болбосо, балким бул рахматан лил аламин, аламга мээрим болуп келген пайгамбар, мурдагы пайгамбарлардын үммөтү 2 рекет же 1 рекет намаз окуп, бир гана биз 5 убакыт окуп аткан болсок, балким бул биз үчүн машакка эмес, балким мына ошол аламга рахмат болуп келген, мээрим болуп келген пайгамбар аркылуу бизге жиберилген бул эмне? Белек. Жараткан Аллах Таала мурдакы үммөттүн күнөөсүн 2 убакыт намазда 2 жолу кечирип аткан болсо, балким биздикин 5 убакыт намазда бирин койбостон жууп тазалап турат экен. Урматтуу жамаат, урматтуу намазга келгендер, урматтуу намазкандар, кандай бактылуусуздар. Жай намаздан башыңыз көтөрө элек, дарактын жалбырагы күйүлгөндөй күнөөңүздөн арылып, Кудай сүйгөн пенделерин катарын толуктайт экенсиз. Биз кээде мусулман болгондугубузга, допу кийгендигибизге, жоолук салынгандыгыбызга өзүбүздү жанагында бир кемсинтип, унижать этип, пас албашыбыз керек. Биз эң сыймыктанып, башыбызды бийик көтөрүп жүрө турган. Биз жердеги адамдарга эмес,
Адамзаттың барын жаратқан, асман жерді жаратқан, жаратқанға ең сүйкімді болған пенде болдық. Біз жай намаздан башыбызды көтергенде Құдайға ең жаққан пенделердің қатарын толықтай еткенбіз. Аныбыз менен ешбір кемсінтіп, қорқып, өзімізді пас албастан сыймықтанып, башыбызды биік көтеріп, мені Аллах сүйет, Құдай жақтырат, менің мойнымда бір да қатам жоқ, қоқыс, ажал жетіп, дүйнө менен кошо айтып жатырган болсом, жараткан Аллах Таала мени сүйүп, жаннаты менен, бейиши менен тосуп алат деп, биз кубанып, бир сүйүнгөн абалда дайым бир көңүлүбүз ток жүрүшүбүз керек экен. Эгер эмне мына ошол намазыбызда, саждабызда дааратыбызды жакшы алып бекем болгон болсок. Биз мусулмандар кандай бактылуубуз? Ааламды жараткан зат, ааламды жаратып башкарган зат, аалам жок болгондо наркы ааламда адамдарды бейиш тозокко бөлүүчү, бейиш тозоктун ээси болгон зат сизди сүйүп, өзү даярдап күтүп турган рахматы, бейиши, жаннаты намаз окугандар үчүн. Демек, сиз намаз окугандар жанакы өзүңүздү эң бир бактылуу сезиң. Кээ бирөөлөрдөн эң бактылуу күнүң кайсы десе, үйлөнгөн күнүм дейт, машина алган күнүм дейт, үйлүү болгон күнүм дейт. Сиз мешитке келген адам катары, Кудай менен мамилеси бар адам катары, жай намазды тааныган, жай намазды билген, жана кээ бир устаздар айткандай, жай намазга күчү жетип чыга алган адам катары өзүңүздү эң бактылуу сезиң. Сен эң бактылуу учуруң качан десе, эң бактылуу учурум Роббим менен жолуккан учур деп. Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф деп Өзбекстандык, Аллах рахматына алсын, өтүп кетти. Орта Азиядагы эң белгилүү аалымдардан, ушунчалык бир илимге да сыккан устаз эле. Керек болса биздин устазыбыз Шейх Чубак Ажы дагы ал кишинин астында биз илимдүү эмеспиз дейт эле. Чындыгында ошончолук деңгээлде баалай турган аалым болчу. Ошол кишиден ошо бир иш-чарада олтурса, ошол кээ бирөөлөр дамлалардан суроо сураганда билип алайын деп сурайт, а кээ бирөөлөр дамланы бер маткып коеюн деп сурайт. Жыйналышта да мечитке Кудайыма шүгүр бүт ниети түздөр, жакшылар, золотойлор келесиздер. А бирок той топурда, башкада, кадымыда жанакындай кычык чалдар бар, аксакалдар бар, молдекени бер сындырып коеюн, чай ичип бүткүчө кичине бир неудобный болуп олтурсун дегендер. Хазрат, Аллахтын телефону барбы дептир. А бар. Хазрат, номуру канча дептир. Номуру канча деген экен, анан 2 4 4 2 4 3 2 4 2 3 дептир. Хазрат, түшүнбөй калдык деген экен. Багымдаттын 2 рекет сүннөтү, 2 рекет фарзы, 2 22. 44 пешинин 4 рекет фарзы, 4 рекет сүннөтү. 24 пешинин 2 рекет сүннөтү, асрдын 4 рекет фарзы. Деп анан 32 шамдын 3 рекет фарзы, 2 рекет сүннөтү деп куфтанды витирбашты барын айтып коюптур. Чындыгында биз ас-сала бул намаз силатун байнал абди ва рабб, Алла менен пенденин ортосундагы бул байланыш. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Иза каббара ал-абду лис-сала", эгер пенде Аллаху акбар деп намазга тура турган болсо, Якулуллаху лил-малаикати, Аллах Таала өзүнүн периштелерине айтат экен: "Я малаикати, эй менин периштелерим, ирфау зунуби хазал абд", менин моол пендемдин күнөөсүн алып тургула. Мисалы үчүн мен азыр жума намазынын 4 рекет сүннөтүн окуймун деп Аллах акбар деген болсом, Аллах Таала кайрылат экен: "Эй менин периштелерим, шумкар дамыланын күнөөлөрүн мойнунан алып тургула" дейт экен. Фаламма фарагал абду минас-сала, периштелер Аллахнын буйругуна баш ийип намазга киришкен пенденин күнөөлөрүн алып тургандан кийин, ал инсан намаздан бошогон учурда "Ассаламу алейкум рахматуллах, ассаламу алейкум рахматуллах" дегенде, периштелер Аллах Таалага кайрылат экен: "Такулул малаика, я Раббана, о Роббибиз, мына пендең намаздан бошоду, намазы бүттү, салам берди. Ануидуха, мунун баякы күнөөлөрүн кайра мойнуна жүктөп коелубу" дейт экен. Десе жараткан Аллах Таала: "Ана Аллах, мен Кудаймын. Ла ялику карамати илля ал-афва", менин кудайлыгыма, менин бизче айтканда авторитетиме кечирим гана жарашат дейт экен. Алып тургула намаз окуганда, намазын бүтсө кайра жүктөп койгула эмес, бир жолу мен алып тургула таза абалда намаз окуп алсын дедимби, кайра жүктөп койгула дебеймин. Окуган намазымдын урматына мен мунун күнөөлөрүн бардыгын кечирдим дейт экен. Менин кудайдык улуулугума кечирим гана жарашат дейт экен. Биз кээде акылга салып,
Мындай кылсаң кечиреби, тигиндей кылсаң кечиреби. Эң кыска жооп, урматтуу жамаат, алсыздыгыбызды моюнга алып, Аллаху акбар дегенде жараткан Аллах Таала дарактын жалбырагын кантип күйгөн болсо, бүгүн күз айларында кантип айрылган болсо жалбырактар бутагынан, инсан дагы Аллаху акбар деш менен күнөөлөрүнөн ошондой арылат экен. Кандай бактылуу адамдарбыз, ушул намазыбыз бар. Намазы барлардын катарында дагы намазды окушту билгендербиз. Өзгөчө могул жумада намазда каттагандар. Ыймандуу апаларыбыз, жолуксан эжелерибиз бардыгы 5 вакыт намазды билет, 5 вакыт намазды калтырбай окуйт. Биз эң бактылуу адамдарбыз. Анна салата мин афдалил а'мали лати тaqrubul abdu ilallohi taala. Бул намаз пендени эң Кудайга жакын кыла турган амалдардан экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Фа'ан Абдуллах ибн Амр радиаллаху таala анхума анна раджулан ата Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям фасалаху ан афдалул а'мал. Абдуллах ибн Амр айтат: пайгамбарга бир киши келди дагы эң сооптуу иш, эң жакшы иш кайсы деп сурады дейт. Фaqala Rasul sallallahu aleyhi ve sellem as-sala, Peygamberimiz namaz dedi. Qala summa ayu, namazdan keyinchi Peygamber ikinci jolu dağı as-sala. Summa as-sala, dağı namaz dedi. Salasa marrat, 3 jolu eng jakşı amal qaysı dese namaz. Eng jakşısıçı namaz, andan keyinchi namaz. 3 jolu suragandan keyin namaz dep turup, 4-ünsünü suraganda el cihadu fi sabilillah, Allah jolunda cihat kıluu dedi. Cihat degende Peygamber aleyhisselamın doğrunda dindi korgoo üçün, peygamberdi korgoo üçün, musulmandardı korgoo üçün cihat bolgon bolsa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mına oşol cihattardın birösünden kayıtıp gelip atıp, biz bugün kiçinekey cihatta çoğun cihatka kayıttık deyit. Ya Resulallah, biz bugün çoğun bir derjavanı basıp aldık, çoğun bir mamleketli basıp aldık. Bundan dağı çoğun kanday cihat bolat degende, en çoğun cihat bul, bir kapır mamleketli basıp alı, ulu derjavanı bizge karatıp alı emez, belkim Әркім өзін өзі контролдап, нәпсісіне ие болып, Құдайға қайту дейді. Адам өзін нәпсісін қолға алып, қой мен мұсылманмын, Аллаға баш иейін деп, намазға, башқаға бекем болып, нәпсі қалабайт ертеменен ерте тұрғанды. Нәпсі қалабайт. Не Алланың бұйрықтарына баш иегендерді. Нәпсі жалан ғана жамандықтарға бұйырайды. Аллах Таала Құр'анда дағы мына ошол біздің нәпсіміздің жамандыққа бұйырғанын баяндап, шындығында адам баласының нәпсі бұл лa'аммаратун бис-су, жамандыққа ғана чакырат дейді. Жамандыққа үндейді, жамандыққа чакырат дейді. Демек мына ошол жамандықтан арылыш үшін біз дайым нәпсіге қаршы иш кылсак ереже. Нәпсіңіз жақтырбаған иш Құдайға жағады. Адам баласының қалоосуна қаршы кылынган иш Құдайға жағады. Ерте менен уктаган баарыбызга жағады. Нәпсіге жағады. Ошон туруп намаз окуп койгон болсоңуз, ошол Кудайга жаккан иш. Демек, ар кимибиз өзүбүздүн кылган ишибизди анализ кылсак, мына ошол нәфсибизге жакпаган иштер Кудайга жаккан иштер болот. Чындыгында бул намаз пенделерди өтө бир жогорку деңгээлге, балким жогорку деңгээлден дагы мына ошол пайгамбарлар алган соопторго жеткирет экен. Пайгамбарлар Аллахка жакын болду мына ошол намаздары менен. Периштелердин деңгээлине 24 saat көз ирме муктабастан, эс албастан ибадат кылган периштелердин даражасын алып чыгат экен, эгер биз намазга бекем боло турган болсок. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Рабиа ибн Каб радиаллаху таала анху قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته فقال لي سلني. Пайгамбар менен биргелем дейт. Пайгамбардын daarатына кызмат кылып, суусун даярдап бергенимден кийин сални я Рабиа, о Рабиа, сураганыңды деді дейт. Ас'алука мурафакатака фил жанна. Мен айттым дейт, я Расулалла, егер сенен сурай турган болсом, сураган нерсемди бере ала турган болсоң, анда мен урийду мурафакатака фил жанна, сей бейиште сени менен бирге болууну каалайм дедим дейт. Күндөрдүн биринде пайгамбардын жанында түнөп калып, пайгамбардын daarатына суу даярдап берсем, пайгамбар менин кызматымдан ыраазы болуп, я Рабиа, сураганыңды дедиле, я Расулалла, сени менен бейиште бирге болууну каалайм дедимле. Кала, ава гайра залик, башка каалоо нерсең жокпу дедиле. Култу хуазак, ушул эле жетет я Расулалла дедим дейт. Бейиште сени менен бирге болсом болду дедим дейт.
Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Фа'инни аля нафсика бикасрати суджуд", анда сәжда менен маңа көбірек жардам бер. Сен көбірек сәжда кыл, мен да Кудайдан сураймын, ошондо сенин тилегиң аткарылып, бейиште менен бирге болосун дейт. Бул намазга бекем болуу, намазды так аткаруу, бул кыяматта пайгамбар менен бирге кыла турган амалдардан экен. Бул периштелердин деңгээлине бизди алып чыга турган амал экен. Намаз мына ушундай акыретте бизди ушундай бир сооп сыйга жеткире турган болсо, бул дүйнөдөгүсүн көпчүлүгүңүздөр көрүп атасыздар, байкап атасыздар. Кой, бул таксырга тийишпей, таксыр намаз кандай дейт. Чындыгында сиз мешитке каттагандан бери, эми кээде биз өзүбүзчө акпыз, аппакпыз деп жашырганыбыз менен эссирдин таасири дедик, атеизм дедик, башка дедик, арака, намазсыздыкка чөгүп кеткен элек, бирок намазга каттап калгандан бери сизди адамдар ошол нерселерге кайра чакырбай калды. Ошол намаздын урматы, кой, бул таштаган дейт. Кээ бир досторуң арак ичип отурат, кээ бирде күбө болуп каласың. Бул таксыр таштаган дейт. Жөн буга тийишпей эле, бул азыр намаз кан болуп кеткен даватка чыгып башка болот дейт. Намаздын пайдасы бул дүйнөдө эле сизге бузуку, ыплас, жанакы, мурдакы араккор досторуңуз тийбе буга деп өздөрүн сизден төмөн алып калды. Бул бизден өсүп кетти. Бул алдыда бул намаз кан болуп кетти, бул таксыр болуп кетти деп. Көрдүңүзбү? Намаздын бул дүйнөдөгү эле пайдасы сиздин даражаңызды досторуңуздун кол кошунун арасында көтөрүп коюп атат. Намаздын бул дүйнөдөгү пайдасы кээде балаңыз, кызыңыз тарсынат, кой, атам намаз окуйт, мен намазкан кишинин баласы ушул ишти кыламбы деп. Бизге ушул бул дүйнөдөгүсүн айтсак, ошондо көбүрөөк намаз окуйт экенбиз да, тиги дүйнөдөгүсү көзгө көрүнбөгөндүгү үчүн кээде түн күн уктабай, жанакы ишибиздин, бизнесибиздин башканын артынан жүргөндөр бар. Бирок намазга десең убактысы жок да, эмне үчүн? Ошол сооп көзгө көрүнбөгөндүгү үчүн. Эгер ошол түнү менен уктабай тапкан пири бул эрте менен колуна тийген сыяктуу, намаздын да ошол түнү менен окуган тахажжудтун пири бул эрте менен колго тийгенде багымдатма алганыбызда, мына сенин бейиштеги ордуң деп көрсөтүп турганда, бардыгыбыз уктабай тахажжуд окуп кетет элек. Тилекке каршы биз адам баласы ошол эмне көз көрбөгөн нерсеге бир аз бир алсыздык мамиле кылып, нафсибизге азгырылып, балким мына ушунун өзү сыноо экендиги, Чындыгында ушу көрмөстөн туруп, гайбан ишенип туруп ибадат кылгандарга Аллах бейиш даярдаган. Балким бул да ошол эмне бизге болгон сыноодур, бирок ошол сыноодон иншалла мен ойлоймун, биз намазкандар, биз ыймандуулар, Кудай менен мамилеси барлар, Кудай буйрса күндөн күнгө оңолуп, күндөн күнгө өзгөрүп, күндөн күнгө жакындап атабыз. Жараткан Аллах Тааладан үмүт кылып мечитке кадамын таштаган инсандарды Аллах Таала азаптабайт. Аллах Таала: "О пендем, асман толо күнөө менен келсең" дейт. Асман жердин ортосун күнөөгө толтуруп келсең дейт. "Сумма лакитани ва ла мушрик би шай'ан." Асман жердин ортосун күнөөгө толтуруп, бирок Кудайга жолукканда ыймандуу болгон болсоң, ширк келтирбеген болсоң, капыр эмес болсоң, мусулманмын эле деп Кудайга барган болсоң, канча күнөө менен келсең, ошончо кечирим менен тосуп алам дейт. Кандай ушундай мээримдүү, кечиримдүү затка бүгүн биз акылыбыз барда, ден соолугубуз барда, мына ушундай маалыматтарды уккан учурда Аллага сажда кылып, дагында көбүрөөк сажда кылып, көбүрөөк Кудайга жакындабайбыз. Урматтуу жамаат, биз мусулман жамааты, мусулман жамааттын ичинен бул намаз берилген жамаат, өзгөчө жамаатпыз. Биз бул намаз менен намазды пайгамбарга берген жараткан Аллах Таала дагы эртең кыяматта эч бир нафс өзүм деп калган учурда намаз менен гана пайгамбар алейхиссалам бизди шафаат кылып калат экен. Бул сежде эң Кудайга жаккан, сежденин урматына Аллах Таала эч бир инсандын өтүнүчүн кайтарбай турган ибадат. Кээде дуа кылып коюң, сурап коюң дейбиз. Балки мына ошол сурап коюң башкада Аллахка бир 2 рекет сажда кылсак, Аллах Таала бизди күтөт экен. Пендем сураса сураганын берейин деп. Аллах Таала түндүн акыркы бөлүгүндө барбы уктабастан мага кайрылгандар, сурагандар барбы сураганын берейин дейт экен. Тилекке каршы биз мына ошол ордун таап Аллахтан сураганды да билбейт экенбиз да, динибизден алыс болгондуктан. Болбосом чындыгында тарыхта, ислам тарыхында алымдар, сахабалар, табииндер 2 рекет намаз менен эле чечкен проблеманы. Биз бүгүн же намаздан жок, же бияктан жок, бир ортодо калган бир арсар үммөт болдук. Болбосом ошол динибизди терең үйрөнсөк, чындыгында бул биздин намаздар эмне? Бул дүйнөдө эмес, эртең кыяматта дагы намаз менен адам баласы тозоктон кутулуп кетсе болот экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде айткандай, эртең кыямат күнү Аллах Таала ушунчалык катуу ачууланат экен, эч бир адам ортого түшө албай калат экен. Чындыгында
bir кылмыш кылган балаңызды bir жолу кечиресиз, эки жолу кечирип, үчүнчүсү айтасыз, сен болбогур экенсиң дейбиз го. Аллах Таала дагы бизге 30 жыл берди мүмкүнчүлүк, 40 жыл берди, 50 берди, 70 берди, 80 берди. Ошончо жылдын ичинде Кудайга кайтпай анан күнөө менен барганда, ал жерде кыяматта бардык адамзатты чогултуп туруп, бейиш тозокко бөлүп аткан күнү Аллах Таала аябай ачууланат экен. Жаш баладай болуп кетчи, кээде мектепке барбаган окуучулардан кече эмне келбедиң десең, өзү уктап калды эле барган эмес, атамдар тойго кетти эле үй карап калдым дейт. Аны мугалим билүү эле турат жалган айтып атканынчы. İçim orup kaldı deyt, başım orup kaldı deyt, menin da studentlerim var. Şu sabak jatтай албай калган başı orup koygan bolot, iç orup. Kirseң жатат, emin başı orup atып çıkıp кетесиң. Сурасаң точно başım orutat deyt. Сурагы чаң билесиң ne дешинчи. Ne sabaka түшпөдүң сен, биздин медресе жатаканасы менен да 100 бала окуйт, жатаканасы менен. 8:00-да класста партада костюм кийип отуруп калыш керек. Ана мен 8-де кирип текшерем, текшергенди кирсең уктап аткан болот. Анан ошо барып тургузайын, тургузсаң болот, тургузсаң баары түшпөйт, алчы. Устаз ичим оорутат дейт, анан эми аппаратың жокшат коюп текшере койгудай. Ичи ушу жаткандан эле ооруп атыптыр деп туруп кетесиң. Аллах Таала дагы эртең кыяматта бейиш тозокко бөлүп атканда, адамдардын ошондой бир болбогур шылтоолорунан тажап, аябай ачууланат экен. Ачууланганда эч бир адам ортого түшө албай калат экен. Адамзаттын бардыгы чогулуп, жараткан Аллах Таалага кайрыла албастан бардыгыбыздын атабыз болгон Адам алейхиссаламга келет экен. Ал Адам алейхиссалам Аллах Таала аны өз колу менен жараткан. Аллах Таала ага рухту өзү үйлөгөн, өзү жан салган. Ал сиз менен мага окшоп эне менен атадан жаралган эмес. Аллах өзү жаратып, өзү рух үйлөп, ал энеден төрөлгөн эмес. Атадан пайда болгон эмес. Аллах жаратып, өзү рух берип, адам кылган. Адам алейхиссаламга баары чогулат экен дагы. Адам алейхиссаламга кайрылып, "Я Адам, анта абул башар." Бүтүндөй адамзаттын атасысың. Халакакаллаху биядихи. Аллах сени колу менен жаратты. Ва нафака фика мин рухи. Аллах өзүнүн рухудан сага рух берип жан киргизди. Ва амара ал малаиката бисужуди билак. Периштелерди сага сажда кыл деп буйруган. Сен Кудайдын астында авторитетсиң, сен бизге окшогон адам эмессиң. Seni Allah Taala periştelerdi sana secde kıldırgan gerek bolsa. Fashfi lana inda rabbik. Kudayın aslında bizi şefaat kılçı. Biz Kudayga kayırlar ve etağız. Allah bugün uşunday qardu deytken. Ala tara ma nahnu fih. Fayaqulu Adam. Adam aleyhissalam aytatken. İnne rabbi gadibel yevme gadben lem yagdab qablahu mislah. Allah bugün murda bolup körbөгөндөй аябай ачууланып турат. Валан ягдаб ба'даху мислах. Буга чейин дагы, мындан кийин дагы Аллах мындай ачууланган эмес. Ва иннаху нахани аниш шажара. Аллах мени жараткандан кийин бейиште жашоого мүмкүнчүлүк берип, бир дарака тийбе деп тыюу салган болчу. Фа асайту. Бирок мен нафсим азгырылып, ошол дарактан барып, жеп койгомун, күнөө кылгамын. Nafsi, 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 izhabu ila gayri. Özümdü kutultup kasamam katta gap. Özümdü kantip epteymin, başkaga bargıla deytken. Hurmatlı cemaatda bir 2 minut em. Adamzattın bardığı çoğulup, Adam aleyhisselamdan ümiti üzülgönden keyin, izhabu ila Nuh, Nuh'a bargıla deytken. Nuh aleyhisselamga kelip ondan suraşkanda, al İbrahim'ge bargıla deytken. İbrahim aleyhissalamga kelgende bul dagı bu Adam aleyhissalam aytkan, Nuh aleyhissalam aytkan sözde aytat dagı Musa'ga bargıla deytken. Anan Musa aleyhissalamga kelgen uçurubuzda İsa aleyhissalamga jönötöt. Fa yaqulu ya İsa anta rasulullah ve kalimatuhu ve alqaha ila Meryem ve ruhun minhu. Ya Musa sen Allah'ın peygambarısın. Allah seni özü ruhundan Meryem'in jatına üylep koygan. Sen özgöçe peygambarsın. Fashfi lana inda rabbik. Kudaydın aslında bizi kutkar. Bizden avalımızı körüp durasın dedi. Ala tara ma qad balagana. Bizden kanday bolupkanızı bayqap atpaysın mı? Fa yaqulu lahum İsa. İsa aleyhissalam aytatken inna rabbi qad gadibal yawma gadban lam yaghdab qablahu misla ve lan yaghdab ba'dahu misla. Allah Taala bugün buğa çeyin de, mından keyin de açulanbagандай açulanıp turat. Menin de kolumdan kelbeyt deytken. Nafsi, nafsi, özümdü kutkarsam boldu. İzhabu ila gayri. Menden başkaga bargıla. Men bugün gerek bolsa apam Meryem'di da kutkara albayım deytken. Bugün selerge emez. Meni dünyaya alıp kelgen, keremetli Kur'an'da Allah Teala en maktagan, pakiza degen bir peygambardın dünyaya kelişine sebepçi olgan enem Meryem'di dağı
куткаргын дей албаймын, менден башкага баргыла дегенде элдин баары чогулуп, изхабу ила Мухаммад, пайгамбарга баргыла дегенде пайгамбарга келип туруп, я Расулаллах, анта Расулуллах, сен Аллахтын элчисисиң, ва хатамал анбия, пайгамбарлардын акыркысысың. Лакад гафараллаху лак ма тaqaddama min zanbika ва ма тааххар. Аллах сенин өткөн жана келерки күнөөлөрүңдү кечирген. Ишфа лана ила раббик. Кудайдын астында бизге шафаат кыл, бизди кечирим сура, бизди куткар тозоктон, биздин абалыбызды көрүп турасың дегенде, ва якуму набийюна Мухаммадун саллаллаху алейхи ва саллям ва нахну халфа. Пайгамбар алейхиссалам үммөттүн алдына чыгып туруп, элдин баарынын артына тизип туруп, жаратканга кайрылып туруп, фаяти ва ясжуду тахтал арш. Аллахнын аршынын астында пайгамбар сажда кылып туруп, фаяфтахуллаху алейхи. Аллах таала буга мүмкүнчүлүк берип, шарт койгондон кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аллага мактоо айтып, сана айтып, дуа окуп, андан кийин не кылат экен? Фаюкал я Мухаммад ирфа ра'сак. Пайгамбардын сежде кылганын көргөн Аллах таала, Мухаммад, башыңды көтөр, ишфа ташфа, шафаат кылганыңды кыл, саңа мүмкүнчүлүк берилди дейт экен пайгамбар алейхиссаламдын сажда кылган урматына. Пайгамбар кыяматта кыла турган саждага бүгүн сизде мүмкүнчүлүк бар, урматтуу жамаат. Эртең кыяматта эч бир адам сажда кыла албай, бир жолу сажда кылганга зар болуп калган учурда бир гана биздин пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам гана сажда кыла алат экен. Биз арман кылып, аттиңай тиги дүйнөгө кайтарсаң, садака берсем, намаз окусам деген арман кылып кала турган күн келгенге чейин бүгүн көбүрөөк сажда кылсак, бул сажданын урматына пайгамбар бүтүндөй адамзатты тозоктон куткарып кала турган болсо, сиз дагы бүгүн сажда кылсаңыз, мына ошол өзүңүздү, бала чакаңызды Аллахтын рахматына татыктуу кылып, тозоктон кутултуп калууга мүмкүнчүлүк бар экен. Демек, ибадаттардын ичинен эң жакшысы бул намаз. Намаз менен биз бул дүйнөдө дагы кадыр бартуу, акыретте да кадыр баркуу, балким бул дүйнөдөгү сажда менен, азыркы биз сажда менен Аллах бардык күнөөлөрүбүздү кечирип, мен бул пендемден разы болдум, бул пендеме мен бейишимди даяр кылдым деген болсо, түбөлүк бейиш болууга бир мүмкүнчүлүк түзүлүп турат экен. Жараткан Аллах таала мына ошондой Аллах үчүн чын дилден сажда кылгандардан кылсын. Субхана раббика раббил иzzati amma yasifun ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи раббил аламин.